Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, катталуучулар, жалпы кыргызстандыктар. Бул көрүп турган сиздердин экраныңыздардагы үйдүн буга чейин фундаментин тартып чыгарган болчумун. Тагыраагы дал ушул үйдүн фундаментине, пайдубалына кеткен чыгымдарды эсептеп көрсөткөнмүн. Үйдүн жалпы узун туурасы 16×8, 4 бөлмөлүү. Мына арадан 1 жыл, 1,5-2 жыл өтүп, сиздер көрүп турган ушул үйдүн дубалы тургузулду. Азырынча сейсмопояс куюла элек. Мен ушул үйдүн дубалына кеткен чыгымды бүгүн сиздерге эсептеп көрсөтмөкчүмүн. Тагыраагы эмнелер кеткен? Ак кум, бул жерде изи эле калды. Топурак, кыш, цемент жана башка керектүү курулуш материалдары кеткен. Мен ушул түшүнүктүүрөөк болуш үчүн бул үйдүн фундаментинин чыгымдарын эсептеген видеону дал ушул видеонун описаниясына жана акыркы бөлүгүнө коюп койгонмун. Азыр үйдүн ичине кирип бир сыйра көрсөтөйүн. Бул жерде негизги эшик болот коридордун алдынан. Ортодон 2 канаттуу эшик коюлат дагы. Эки чекесинде эшиктин четтеринен терезелер коюлат. Узун, бул жагы 60 сантиметр, узундугу ошол өдөгө чейин 2 терезе коюлат эшиктин 2 четине. Бир нерсени баса белгилеп өтүп кетейин. Коопсуздук үчүн суу ташкын жана башка болгон кырдаалдарда үйдүн асты бийигирээк болуш үчүн 2 кышты ушул пайдубалдын эсебине кошуп курулган. 2 кышка көтөрүлгөн. Мындайча айтканда, мына ушул деңгээлге чейин үйдүн ичи толтурулуп, башка эшиктердин алдыдагы 2 кышка чейинки деңгээлде толтурулуп, андан кийин стяжка коюлат. Киргенде коридорду айтайын, узун туурасы 2,5 бул коридор. Мен эмесе оң жактан тааныштырайын. Оң жакта бул биринчи бөлмөсү зал, тагыраагы конок үйү. Узун бөлмөлөрдүн бири. Негизи үй 4 бөлмөлүү, узун туурасы 7×3,8, 7 метрге 3,8 метр. Жол жакты караган 2 терезеси бар, жана сырткары үйдүн алды тарабын караган дагы 1 терезеси бар. Көрүп турасыздар, бул негизги бөлмө, тагыраагы зал бөлмөсү. Андан кийин залдан чыгып барабыз. Залдан кийин мен дагы бир нерсени айта кетейин. Үйдүн ортосундагы 2 бөлмөнүн өлчөмдөрү окшош. Үйдүн 2 четиндеги 2 бөлмөнүн дагы өлчөмдөрү окшош. 2 узун бөлмө жана 2 чакан бөлмөлөр. Андан кийин экинчи бөлмө, бул жакты уктоочу бөлмө деп айтсак дагы болот, же болбосо балдар үчүн дагы бөлмө болсо болот. Аны өздөрү тандайт үйдүн ээлери. Бул жердин узун туурасы 3,5×4. Үйдүн ички тарабын, ички короосун караган 1 терезеси бар. Бул жакта. Бул чакан бөлмө, ушул 3,5×4. Андан сырткары бул жактан чыгып, ушул эле сиздер көргөн 3,5×4 бөлмөнүн экинчиси, экинчи бөлмөсү бул жакта. Бул жагы ушул балдар үчүн үй болушу мүмкүн, же ушул уктоочу бөлмө болушу мүмкүн. Мунун дагы үйдүн короо тарабын караган 1 терезеси бар. Азырынча сейсмопояс куюла элек. Мен ошондуктан ушул дубалдын өзүнүн чыгымын сиздерге эсептеп берүүнү туура көрүп отурам. Ошондой эле үйдүн сол тарабындагы акыркы бөлмөсү, бул жакта болсо жана сиздер көргөн залдагыдай эле өлчөм. Бирок бул жер ашкана, кухня деп айтсак болот. Орусчасы бул жер студия болуп жасалышы мүмкүн, алдын ала проектке жараша. Андан сырткары дагы бир идея бар. Ушул четинен бөлүп, могул жерден. Бул жагыны от жагуучу бөлмө жана жанагы не деп коет, санузел, душ. Душ менен от жагуучу бөлмө ушул жерге кирип калышы мүмкүн. Бирок азыр пландар өзгөрүп, от жагуучу бөлмөнүн сыртына чыгаруу боюнча чечим чыгып атат. Анткени үйдүн ичинде от жакканда кухнядагы ушу ашкананын курулуш баягы ремонтторунун чаң болуп, иш болуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан бул жерге чакан от жагуучу бөлмө курулат. Кошумча үйдөн сырткары.
Бул ошол мунун деле размери ошондой. 7ге 3,8. Мен эми үйдүн арткы тарабынан дагы көрүнүшүн сиздерге көрсөтүп коеюн. Бул үйдүн короосу болот. Негизи өзгөчөлүктү айта турган болсом, жердин аянты 5,7 соток, 6 сотикке жетпейт. Бул арткы тарабы. Бул жактан бир гана ошол кухнядан, ашканадан артка чыга турган эшик болот. Мына ушундай сейсмопояс куюла турган жерлер белгиленип көрсөтүлгөн. Андан сырткары бул камкыштар болсо зардуал деп коебуз, жана кар көтөргөндөн кийин ошол зардуалга иштетилет. Үй негизи жер аянтынын так ортосуна салынган, бир аз алдыраак. Арт жагына ошол коро жай, мал, очок дейбизби, кыскасы ошо окшогон нерселер курулат. Бул эки көчөнүн кесилишинде бурчта жайгашкан жер участкасы. Жан баштан көрүнүшү, ал эми бул азыркы биз башында көргөн алдыңкы тарабы. Мына ушундай, эмесе көп сөздү айлантпайын, үйдүн чыгымдарына токтоло кетейин. Баса белгилей кетүү керек. Курулуш материалдарынын баасы биз мурда чыгарып жүргөн үйлөрдүн чыгымдарына салыштырмалуу бир топ кымбаттаган. Ошондуктан айырмачылыктар болушу мүмкүн. Эмесе баштадык. Азыр 2022 жылдын канчасы бүгүн? 20 экен кыскасы. Анда эмесе чыгымдарды эсептөөнү баштайбыз. Жалпы үйдүн дубалы үчүн 20.000 дана кыш сатып алынган. Анын 16.000 данасын кышындасы акчасын берип койгон болчумун. Ошондо 7,5 сомдон төлөнгөн акчасы, ал эми бул жерге алып келген жол акысын кошкондо 9 сомго айланды. Жол акысы мындайча айтканда ар бир кышка 1,5 сомдон тура келди. 16.000 кышты 9 сомдон эсептегенде 144.000 сом. Андан сырткары бул кыш жетпей калып дагы 4.000 кыш айттырганмын. Ал кыштын баасы май айындагы баасы 9 сомдон болду дагы 1,5 сом жол акысы менен 10,5 сомго тура келди. Ошондо 4.000 дана кыш 10 сом 50 тыйындан 42.000 сом болду. Андан сырткары ак кум иштетилген. Мен видеонун башында көрсөтүп өттүм. 7,5 сомго ак кум алганбыз. Ал жетпей калып дагы бир портер ак кум алып келдик. Анын баасы 1,5 сом. Топурак бир камаз. Топурактын бир камазы 2,5 сомго келген. Ошону менен бирге цемент 2450 килограмм. Тагыраагы 2,5 тоннага жакын цемент кетти. 5 сом 85 тыйындан 14.330 сом болду цементтин өзү. Андан сырткары бул жерде айта кетчү нерсе, устакы эң негизгиси болуп турат. Устакы ар бир кышты 5 сомдон койду. Алып келинген 20.000 дана кыштын 19.500 данасы ушул үйдүн дубалына иштетилди. 19.500'ді 5 сомго көбөйткөндө 97.500 сом. Тамак ашыны мен мындайча айтканда детально эсептеген жокмун, бирок 8.000 сом деп жаздым. Ошентип бардык чыгымдарды кошуп эсептей турган болсок 317.330 сомго мына ушул үйдүн болгону дубалы гана бүттү. Фундаменти жок, бул жерде сейсмопоясу жок. Дубалдын өзүнө гана кышы, уста акысы, ушул расторго кеткен курулуш материалдарын бардыгын эсептегенде чыгымдарды эсептеп көрсөткөм. Үйдүн жалпы узун турасы 16га 8. Буга чейин мен фундаментин эсептеп чыкканмын. Мына арадан бир жыл аягында дагы 1,5-2 жыл көрсөтөм. Ошол менен бирге мындан ары дагы сейсмопояс тургузулду. Азырынча сейсмопояс кеткен чыгымдардын бардыгын эсептеп көрсөтөм. Ушул эң аягында үй дубалына кеткен жалпылап дагы чыгымды сиздерге эсептеп видео сизге жаккан болсо сөзсүз түрдө басыңыз, башка өзүңүздүн тааныштарыңыздарга үй курам дегендерге бөлүшүңүз. Топурак, албетте сиздерге пайдасы тиет деген ойдомун. Цемент